Ыйык жазууда Муса пайгамбар аркылуу Кудай 10 осият берген. Ошонун эң акыркы осият. Башкача айтканда ошол осияттын бирөөсү көз артпа деген Кудайдын осияты бар. Көз артуу адамды көп зыянга алып келет. Мисалы, ыйык жазууда Ахан деген адам болгон. Ошол Ахан деген адам Кудай алба деген буюмду, алба деген алтынды ал ошого көз артып калып, ал ошону уурдап алган. Ошол уурлугун айынан анын үй бүлөсү өзүнүн жанынан үй бүлөсүнүн өмүрүнөн ажыраган болчу. Ошондуктан көз артуу бул тынчтыкты бузат. Көз артуу бул өмүрүнөн ажыратат. Ошондуктан көз артуу Кудайдын алдында бул күнөө экендигин ыйык жазуу ачык күбөлөндүрөт.